Бурыштар тууралуу сүйлөшөлү. Негизи бурыш деп көп айтасың, бирок бурыштын себебин түшүнбөйсүң да. Массаж бурышту кетиреби дегенде мындай да эми. Бурыштын түрлөрү бар. Жана бурыш, ар бир бурыш түшүү себептери бар. Кандай себептер бар? Биринчи себеп, допустим, эң көп түшкөн бурыш бул көздүн тегерегиндеги, эки каштын ортосундагы чекедеги бурыш. Бунун себеби мимика. Допустим, тери жаш кезекте чоюлчаак болуш керек. Резинка деп пункс деп калыш керек. Пункс деп калыш керек. Буучуң, могу жерде мындай буучуң бар. Мынтип жыйрылат да, мынтип жыйрылганда теринин өзүн адан тартат да. Бул жерде мындай буучуң бар. Могу жерде коррюгатор деп коет, мынтип иштешет да. Бул жерде мынтип иштейт буучуң. Ошол буучуңдар жаш кезекте мына кичинекей баланы деле карасаңар, күлүп атканда бат эле бети өзүнүн нормасына келип калат да. Жаңы эле каткырып аткан тут же спокойный да. А биздики күлсө көпкө чейин көзүбүздү ача албайбыз да, же көпкө чейин көзүбүздү эмете албайбыз. Анткени жаш кезекте буучуң катуу иштебейт, а тери чыйрак. Убакыт өткөндөн кийин буучуң тырышып калат, денең баары тырышып калат го. А тери чыйрак эмес, тери тартылып анан бир убакта тыдах этип айрылат. Ошон үчүн бурыштарды да башында мимикалык деп коебуз. То есть мимика болгондо гана болот, а кийин статикалык деп коебуз. Статика деген сөз бул туруп калган. То есть уже күлгөн жок айым, а бул жерде бурыштар турат. Байкадыңарбы? То есть ошого жеткизбеш керек болчу. По идее ботокс кылыш керек. Бирок жалаң гана ботокс жардам бербейт. Териге каам көрүш керек. Терини чыйрак, терини чоюла тургандай кылыш керек. Чоюлчаак кылыш керек. Кантип косметика. Косметиканын курамында терини эмне чоюлчаак кылат? Терини в первую очередь эмне чоюлчаак кылат? Фибробласттар жакшы иштесе, гиалурон кычкылы көп болсо, коллаген номер 1 бул коллаген жана эластин. Коллаген, эластин көп болсо пружинка чоюлуп кете берет да. Коллаген, эластин аз болсо тырс этип эле айрылат. Коллаген, эластиндин жипчелери жакшы болуш керек. Коллаген менен эластин эмне чыгарат? Фибробласт чыгарат. Ошон үчүн фибробласт жакшы иштеш керек. Фибробласт жакшы иштеш үчүн эмне керек? Пептиддер керек. Мен айткам, бизде 2 кремде пептиддер бар, витаминдер керек. Ар бир кремде чөптөрдүн кошулмасы бар, экстракттар бар. Алардын баары витаминдер жана минералдар. Гиалурон кычкылы керек. Ар бир кремде гиалурон кычкылы бар. Гиалурон кычкылы учуп кетпеш үчүн церамиддер керек. Алар теринин үстүнкү катмарын жаап, калыбына келтирип турат. Түшүнүңөрбү? Демек бул жака ботокс керек. Ботокс тырыштырбай бошотот. Ботокстан коркпой эле болот. Ботокстан бекер эле коркосуң. Бул эң жакшы, эң кооптуу эмес нерсе да. Бир жылда бир эле атып койсоң укол. Анан болду, бошоп сонун болуп калат теричи. Жана териге дайыма кам көрүш керек. Вакруглаз деген кремибиз бар. Бул жерде церамиддер, пептиддер, гиалурон кычкылы бүт баары бар. Аласыңар да көбүнүгө сүртөсүңөр. Ой, силердин кремдер кымбат экен, мен арзан крем кылдым. Ооба, арзан кремдер көп. Бирок курамында эмне бар билесиңерби? Билбейсиң. А бул жердеги тери өзгөчө чоюлчаак болуш керек. Ошон үчүн бул кремди алып дайыма урунушуңар керек. Бул жака ботокс кылсаңар болот, бул жака жана жалпы бетке кремдерди колдонсоңор болот. Экинчи түр бурыш это бул жактагы бурыш, тоже туура эмес жаткандан болот, мынтип жатабыз, анан биякта бурыш пайда болот, биякта бурыш пайда болот, биякта бурыш сотка көргөндөн көбүнчө болот, Биактагы бурыш туура эмес жаткандан болот, жана могу мышца бошоп калгандан болот. Бул мышцаны тренировка кылып кереги жок, кыздар. Эмне үчүн? Бул мышцаны тренировка кылсаңар, ылдый, чымыр ылдый тартып, бул мышцанын өзүнө эмес ылдый тартат да могу жерде бурыш пайда болот. Face building эчтеке кереги жок. Бул мышцаны связкалары көтөрүп турат да. Аны кийин фейслифтинг менен эле көтөрүп аласыңар. А так только тери менен иштесеңер болот. Кремдерди биздин ар бир кремде гиалурон кычкылы бар. Ар бир эле кремди сүйкөп, бул менен иштесеңер болот. То есть бияка ботокс кереги жок. Бияка только тери менен иштейсиңер, жана кийин фейслифтинг кылып тартырып коесуңар. Тура отурганда осанканы карагыла, осанкага баргыла, массажга баргыла, чоюла турган көнүгүүлөр жасагыла, ошондо моюнга оңой менен бурыш түшпөйт. Бул жака бурыш түшпөсүн десеңер, крем сүйкөгүлө. Бул жака да, кстати, моюнга бизде эң сонун крем бар, для шеи декольте деген. Бул жерде церамиддер да бар, бул жерде пептиддер да, мультивитамин, беттегидей эле, только моюнга да. И плюс бул жерде кунжут майы бар. Моюнга сүйкөсөңөр тери чымыр болуп, көпкө чейин бурыш түшпөйт. И могу жака мультивитамин для лица полностью сүйкөсөңөр болот, тоже теринин чоюлчаактыгына аябай жакшы таасир этет. Дагы бир түр бурыш, это могу жердеги түшкөн бурыш,
могу жерде ооздун тегерегиндеги мына ооздун тегерегиндеги майда брыш бул именно кисетный брыш деп коет. Буну ботокс менен плюс кремдер менен мультивитамин. Могу жердеги брыш бул уже могу жердеги көлөм ылдый түшкөндөн пайда болот. Могу жердеги май качкандан пайда болот. Буну только уже пластика менен өйдө тартасыңар. Брыш десе эле баары эле туура эмес түшүнөт. Брышты массаж менен кетирем дейт. Массаж эмне кылат? Массаж бетти жеңилдетет. Анткени кеп кан тамырлар барган сайын картаят. Капталында мындай майлуу бляшкалар пайда болот. Биз туура эмес тамактанабыз да, холестеринден жасалган майлуу бляшкалар пайда болот. Кан жүгүрүү, биякта бляшкалар болсо уже кан жүгүрүү начарлайт. Демек, кан жүгүрүү начарласа, кан уюп калып, суюк жагы капталдан сыртка чыгып, бет шиши берет. Бет шишиген сайын оорлошкон сайын ылдый тарта берет. Ылдый тарткан сайын булардын баары күчөп ылдый түшө берет. Экинчи ээк пайда болот. Ошон үчүн массаж чисто кан тамырдагы суюктукту мынтип сыгуу үчүн керек. Түшүнүктүү? Же наоборот, ботокс сыяктуу эки түр массаж бар. Ботокс сыяктуу бетти расслабить этип бошотуу үчүн керек. Массажды дагы туура түшүнүш керек. Мынайымдар, брышка каршы тери менен иштеш керек. Сөзсүз иштеш керек. Пластика жасатасыңбы, косметология кыласыңбы, лазер кыласыңбы, эмне кылсаң дагы тери менен иштемейинче сен эч качан терин чоюлчактыгын көбөйтө албайсың. А тери менен эң жакшы 24 саат бою косметика иштейт. Косметиканы көп эле колдоносуңар, бирок сапаттуу курамында точно 100% иштей турган заттардан турган косметиканы колдонбойсуңар. А биздин косметика именно ошондой.